Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Эрулан Гокулов Аябаев актуальный маселени көтөрдү да. Бирок ал чынында курулуш тармагында болуп аткан башаламандык жөнүндө сүйлөгөн жок, жалпы эле коррупция жөнүндө сүйлөдү. Чынында эле коррупция бизде аябай күчтө, себеби деген орустар айткандай коррупционерди минип алып, коррупция менен чабып отурат. Анан кийин бул жерде Кокуловго архитектурадан туура суроо бериптир, сунуш кылыптыр. Бизге мыйзам жазып бергиле, ошонун негизинде системдүү тамыры менен коррупцияны жогото турган мыйзам жазып бергиле, ошонун негизинде биз көзөмөл кылалы деп. Ошондо Эрулан билбей калганбы, мындайча айтканда чынында эле ошондой закон керек да. Анан ал закон бар да бүгүнкү күндө. Biz жана стратегиялык пландоо жөнүндө законду 3 окуудан өткөрүп жөнөттүк да. Ошол закон эгер ишке аша турган болсо, коррупция түп тамыры менен системдүү түрдө жок болот да. Но бирок министрлер, экономика министринин корутундун негизинде бул мыйзам максатка ылайыксыз деген корутундун негизинде президент ошолорго ишенип кол коюп бизге кайтарып атат. Мен ошого байланыштуу Алмаз Акунжанович, мен сизге суроо бергим келет да. Бир сурооду билип бериңизчи. Ошол министрлик кабинетинин кайсы максатына бул мыйзам түү менен, тамыры менен коррупцияны жок кыла турган мыйзам министрлер кабинетинин кайсы максатына ылайыксыз болуп атат? Ошону мен түшүнбөй атам да, ошол суроого сиз жооп алып бериңиз. Рахмат.